Кыргызча дүлөй чалкан деп коет. Анан мунун дарылык касиети жүрөктүн аз какканы, көп какканын регулировка кылган баягы калыбына келтирген чөп. Жашыл кең талаларыбызда өскөн миң түрдүү чөптөрдүн адам ден соолугу үчүн кандай пайдасы бар экендигин Мелис Кадыров жакшы билет. Ат Башы районуна караштуу Өзгөрүш айылынын тургуну Мелис Кадыров бул тармакта атайын билим алгандан тышкары 20 жылдан бери чөптөрдүн кандай дарт үчүн даба боло алат экендигине изилдөө жүргүзүп келет. Мурун эле мен дарт чөптөрдү таанычумун, анан билимимди жогорулатайын деп ошонун окуусун окуганмын. Мындайча айтканда, бистин өрөөн моурекиндей киши барбаган арал деп айтсак да болот. Бистин ата бабаларыбыз бул дары чөптөрдү эчак эле билген. Бирок көп адамдар билишет, бирок терең билишпейт. Анан канчалык деңиз деңгээлинен өйдө өскөн чөптөр ошончолук ден соолукка чоң касиетин тийишкен чөптөр деп эсептелинет. Ал эми чөптөрдүн башын кошуп, түрдүү дарыларды жасап келе жаткан Омурбай Нарбековдун айтымында Кыргызстандагы талаалардан эле 3000ге чокол дартка даба чөптөрдү кездештирүүгө болот. Бирок бүгүнкү күнү бул чөптөрдүн 300гө жакыны гана кеңири таанылып, пайдаланылып келет. Эл аралык салттуу жана эксперименталдык медицина академиясынын президентинин маалыматына таянсак, медицинада айыкпас дарт деп айтылып, бейтап айласыз абалга кептелген учурда мына ушул чөп дарылар жардам берип жашап кетип жаткан учурларда кездешпей койбойт. Мен ушу бир 40 жылдан ашык ушу жаратылыштын кудуретин, жаратылышта болгон нерсенин бардыгын дары дармекке айландыруу маселеси менен иштеп келатам да. Эгер Алла Таалам адамга ооруну берсе, анын дарысын жаратылыш жаратып койгон эбак эле. Ошону издеш керек да, ошону табыш керек. Мына биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Аз кандуулукту алдын алган могу биздин жаратылышта ушундай нерселерди биз деген билишибиз керек. Бул дарыгерлер билдиргендей, көп түрдүү чөптөрдүн башы кошулуп даярдалган дарыларга учурда суроо талап күчтүү болуп жаткан кез. Аны менен катар адистер бул тармакты өнүктүрүп, дары-дармекке жарай турган чөптөрдүн дээрлик бардыгын иштетүүнү максат кылып жатышат. Биз ушул шакирттер менен, жардамчылар менен Кыргызстан боюнча бир 100дөн ашык дары-дармек жаратып койдук. Ошол дары-дармектин көпчүлүгү жанагы фарм статья болуп дүйнөдө кабылданып атат да. Дүйнө таанып атат ошонун бардыгын. Эң эле орчундуу маселе болуп турган рак деген балекет бар да. Жана шишиктер. Жай өскөнү да бар, бат өскөнү да бар. Бат өскөнүн рак деп коет. Мына ушу алыс барбай эле нарындын ичинде мен азыр 5-6 кишини көрсөттүм. Нарындын өзүндө 2 киши бар. Онкология эчтеке кыла албайбыз, бүттү деп койгон адамдар мына 8 жыл, 9 жыл жашап атат. Өпкөсүнөн рак болуп, эчтеке болбой калды деп онкоинститут чыгарып койгон жигитти биз 1 жыл дарылап туруп, азыр ал жигит нарында үйлөнүп, жайланып кызмат өтөп атат. Ушул жакшы деңгээлге өсүп баратат да, мурун чөп десе кишилер мындай түшүнчү эмес. Белгилей кетсек, Дордой дары фирмасы чөп дарылардын түрүн жасап, чет мамлекетке чейин алып чыгып сатып жаткан дарыларын колдонгон жергиликтүү жана чет өлкөлүк жарандар жан кыйнаган дартынан котолуп, өз ыраазычылыктарын айткан учурлары да бар. Аталган дары жасоочу фирма органикалык накта, таза, сапаттуу дарыларды көп өлчөмдө өндүрүп сатуу үчүн колдоо керек экендигин айтышууда. Органика деген бул таза нерсени чыгаруу, таза биздин табигый бийик тоонун дарыларын ушул элибиздин колуна жеткирүү. Тоодон түз эле терип келип, кагазга ороп, анан сыртынан коробкага киргизип, анда биз 3 тилди киргизип атабыз. Кыргыз тили биринчи турат, экинчи орус тили, үчүнчү англис тилин котортуп атабыз ушул тапта. Ошону менен биздин продукция дүйнө жүзүнө кетсе. Ал эми дартка даба боло алуучу чөптөрдү да сактоо маселеси бар. Анткени мындай чөптөрдү жыйноонун ар бирине тийиштүү мезгили жана эрежелери бар. Дар чөптөрдү тергенде аркасында урук байлаган нерселер калыш керек деген сөздү айтып атам да. Нурзада Мукашева, Болот Шайлообеков, Ат Башы району.